Ассаламу алейкум достор. Гули Универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, коңгурону басып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бүгүн сиздерге үйдө жасалуучу май нандын 5 түрдө кооздоп жасаганды көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе бисмиллах деп баштайбыз. Биринчиден бизге ун керек 2 килограмм, суу 1 литр 300 грамм, сахар, туз, май, сода жана дрожь керек. Эми чай кашык содабызды унга кошуп алабыз жана 1 чоң кашык менен дрожь кошуп алабыз. Жана ошол эле чоң кашыгыбыз менен туз 1 кашык кошобуз, сахардан 2 кашык кошуп алабыз. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми ортосун ачып туруп, майыбызды ортосуна куюп алабыз. Эми майыбыздын үстүнө ысык суубузду куюп, кашык менен биринчи жакшылап аралаштырып алабыз. Калган суубузду дагы куябыз дагы. Эми колубуз менен жакшылап камыр жасайбыз. Жакшылап жууруп алгандан кийин капкагын жабып 2 саатка жылуу жерге коюп коебуз. 2 саат өткөн соң камырыбыз ушундай болуп көтөрүлүп чыгат. Үстүнө суюк майыбызды куюп, сүрүп алабыз. Эми камырыбызды 5 бөлүккө бөлүп алабыз жана көрсөтүлгөндөй кылып илеп алабыз. Ушундай көрсөткөндөй кылып, ортосун жука кылабыз. Бардык камырларды чет жакка тартып, ушундай кылып жасап алабыз. 5 бөлүккө бөлүп даярдап алгандан кийин үстүн жабып, жарым саат убакытка коюп коебуз. Ал убакта нандарыбыз дагы көтөрүлүп чыгат. Эми 20 мүнөт өткөн соң наныбызды жасоону баштайбыз. Эми өзүңүз каалаган стакан же ушундай формадагы нерсени аласыз дагы. Ушундай форма кылып чыгарып аласыз. Эми вилка менен бардык четтерин кооздоп алабыз. Жана 1 жумурткабызды чалып, нандын үстүнө сүйкөп алабыз жана өзүңүз каалаган даамды сепип алсаңыз болот. Эми наныбызды ысытылган духовкабызга салабыз. Наныбыздын үстү каткандан кийин үстүнө суюк майдан сүрүп, кайрадан духовкабызга салабыз. Ушундай болуп кызарып бышып чыгат.
Эми экинчи наныбызды кооздоп баштайбыз. Калган нандарыбызга дагы жумурткадан сүрүп жана духовкабызга үстү катканча салып алабыз да кайра чыгарып, үстүнө суюк майыбыздан сүртүп, кайра салып бышырып алабыз кызарганча. Наныбыздын бети жумшак болуп жана кызарып чыгат. Кооздолгон даамдуу жумшак нандарыбыз бышып чыкты. Сиздерге 5 нандын кайсынысынын кооздолгонун жаккан болсо, комментарийге жазыңыздар. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.